Кыргызстан менен Өзбекстан көптөгөн кылымдардан бери стратегиялык өнөктөш, боордош бир тууган өлкөлөрдөн болуп келгенин тарых деле далилдейт. Бүгүнкү күндө дагы эки өлкөнүн өз ара мамилелери саясий, маданий, гуманитардык жаатта өнүгүүнүн динамикалуу жолунда келе жатат. Эки элдин башын бизнес чөйрөдө бириктирүүчү дагы бир чоң мүмкүнчүлүк түзүлдү. Тагыраагы Өзбек-Кыргыз өнүктүрүү фонду ишке кирди. Бүгүн анын расмий ачылуу аземи Ала Арча мамлекеттик резиденциясында белгиленди. Салтанаттуу аземде министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бул саамалык достуктун, ынак коңшулуктун жана стратегиялык өнөктөштүктүн символу, эки тараптуу мамилелердин өнүгүүсүнүн айкындыгы деп белгиледи. Однако экономический потенциал между нашими странами Өзбекстан Кыргызстандын соода-экономикалык өнөктөштөрүнүн бири. Фондду түзүү боюнча макулдашууга былтыр президентибиз Садыр Жапаров март айында Өзбекстанга жасаган расмий сапарынын алкагында жетишилген. Бүгүнкү күндө коңшу өлкөлөр ортосунда экономикалык интеграция активдүү өнүгүп жатат. Муну менен биз жергиликтүү рынок менен чектелбестен, тескерисинче, дүйнөлүк суроо талаптын алкагында экономикалык потенциалыбызды ишке ашырууга умтулушубуз керек. наших государств, договоренностей. Ал арада Өзбекстандын вице-премьер-министри, инвестиция жана тышкы соода министри Сардар Умурзаков бул ачылыш эки өлкөнүн экономикалык кызматташтыгын мындан ары дагы чыңдайт. Тармакты модернизациялоо жана өнүктүрүү жаатында пайдалуу мүмкүнчүлүктөрдү дагы деле болсо түзө берет деген ишенимин билдирди. И всех участников сегодняшней церемонии открытия Узбекско-Кыргызского фонда развития. Өзбек-Кыргыз фондунун түптөлүшү эки өлкө үчүн тең жемиштүү болот деп ишенебиз. Эки өлкө башчыларынын бул макулдашуусу эң жакшы кадамдардын бири болуп, тарых бетинде кала бермекчи. Мындан аркы биздин кадамдарыбыз биргелешип өнүгүү, алдыга умтулуу болуп калды. Биз муну бирге ишке ашырышыбыз керек. Бардыгыңыздарды бүгүнкү салтанат менен куттуктайм. Өзбек-Кыргыз өнүктүрүү фондунун алгачкы уставдык капиталы $50 миллион түзөт. Бул каражат Өзбекстан тарабынан каржыланат. Кийинчерээк баштапкы капиталы $200 миллион жеткирилген эл аралык уюмга айланат. Ар бир мамлекет кандай экономикасы бакубат болбосун инвестиция тартууга бүгүнкү күндө кызыктар. Биз дагы кызыктарбыз. Эмнеге дегенде Өзбекстанда мына текстиль боюнча, мынагу жана пахта эгүү боюнча, кластерный производстволор боюнча бүгүнкү күндө мына мурда мисалы үчүн сезонный мына кокон деп коебуз, пила, ошону сезонный гана жасайт эле. Мен Өзбекстанга барып, булардын жанагы круглогодичный теплица аркылуу жана тыттарды өстүрүп, ошол кокон өстүргөн жанагы эмелеринде көрүп келдим да, биринчидечи. Биз бүгүнкү күндө мындайчасын айтканда практика алмашып, албетте тыгыз байланышта иштешибиз керек. Өзбек-Кыргыз фондунда жалпы 350 долбоорду ишке ашыруу пландалган. Эң биринчи долбоор жакынкы күндөрү ишке кирет. Алсак Кызыл Кыя шаарында логистикалык борбор курулат. Фергана өрөөнүнөн Баткен облусу аркылуу Кытайга транзиттик жол картасы түзүлөт. Бул аркылуу соода жүгүртүүнүн көлөмү кыйла кеңейет. Именно ошо логистический комплексти даярдоо иштерин баштадык. Кудай буйрса иштер жакшы толук кандуу бизнес проектти бүтүрүп алсак, каржылаган баштайбыз. Белгилей кетсек, аталган фонд эки өлкөнүн агро өнөр жай комплексин, жеңил жана кайра иштетүү өнөр жайын, тоо-кен жана металлургиялык өнөр жайын, транспорт, турак жай куруу, соода, бизнес чөйрөнү, энергетикалык комплекс, туризм тармактарын бекемдейт жана арттырууга инвестиция сала турган өзүнчө бир күч болуп калат. Айдар Темиралиев, Жантай Макенов, Пирамида.